Бишкек шаарынын Чүй проспектисинде 3 маршрутка түзүшкөн жол кырсыгы катталды. Бул туурасында жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы билдирди. Жол кырсыгы кечээ эртең менен саат 6:30 чамасында болгон. Mercedes-Benz үлгүсүндөгү спринтер Аламедин бир көчөсү тарапка жүрүп бара жатканда Фрунзе гипермаркеттин алдында башка спринтер бурулуп жатып, биринчи спринтер менен кагылышкан. Ошол эле убакта токтоп турган дагы бир маршрутканы сүзгөн. Кырсыктан 2 айдоочу жаракат алган. Аталган факты кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестерине каттоого алынып, унаалар айып короого токтотулган. Бүгүн кыргыз жараны Нуригин Абдрахманов Россиянын Хакасия аймагында терроризмге айыпталып 7 жылга эркинен ажыратылды. Бул тууралуу ТАСС маалымат агенттиги Россия Федерациясынын коопсуздук кызматына таянуу менен жазып чыкты. Маалыматка караганда, алар Сирияга аттанаардын алдында Хакасиянын укук коргоо кызматкерлерине кол салууну пландаган. Абдрахманов Жамаат аль-Таухид валь-Джихад аттуу террордук топ менен байланышы бар болгон. Ал топ Россияда тыюу салынган ислам мамлекетинин идеяларын жактай тургандыгы көпчүлүккө маалым. Кыргыз жаранына Хакасия элин аталган топко мүчө болуп кирүүгө үндөгөн деген айып коюлган. Майлуу суу шаарынын Көкташ аймагында жөө адамдар өтүү үчүн салынган көпүрөдөн өтүп бара жаткан унаа сайга кулап 3 адам каза тапты. Бул маалыматты облустук милиция тастыктады. Кырсык 4-октябрда таңкы саат 4 чамасында болгон. Honda Fit унаасы Майлуу суу шаарынын Көкташ аймагындагы жөө адамдар өтүүчү көпүрөдөн өтүп бара жатып сайга кулап кеткен. Унаанын ичиндеги айдоочу жана 2 жүргүнчү ошол жерде каза болгон. Окуя кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестерине кокустук катары катталган. Учурда кырсык боюнча териштирүү иштери жүрүүдө. Нарын шаарында унаага 5 тоннадан ашуун алтын тамыр жүктөп бара жаткан жарандар кармалышты. Ушул жылдын 30-сентябрь күнү таңкы саат 5 чамасында Нарын шаарынын 2 тургуну кармалып, унаалары текшерүүгө алынган. Алардын унаасынан 5 тонна салмактагы алтын тамыр табылган. Алтын тамыр бийик тоолуу аймактарда өсүп, чачылап сабак алат, августтун аяк ченинде бышып калат. Тамыры күрөң түстө жана жыттуу, аны дарылык касиетте колдонушат. Оңдоп түзөө иштерине байланыштуу Ош облусунун төрөтүйү 7-октябрдан 2-декабрга чейин жабылды. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлиги билдирди. Буга байланыштуу төрөт Өзгөндөгү, Ноокаттагы, Кара Суу районундагы, Наримандагы жана Аравандагы аймактык ооруканаларда жана Ош шаардык клиникалык ооруканасынын төрөт стационарында кабыл алынат. Министрлик тараткан маалыматка караганда, кош бойлуу аялдарды ооруканаларга жеткирүү үчүн атайын дарыгерлер тобу иштейт.